Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Бекиш Шаймиров. Бул чыгарылышта биз Ирандын келечектеги ядролук куралы тууралуу кеп кылабыз. Эгерде Иран ядролук куралга ээ боло турган болсо, дүйнөлүк геосаясат кандай өзгөрүлүшкө барат жана эмне үчүн Ирандын ядролук куралга ээ болуусуна бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзү каршы чыгып жатат деген суроолорго биргеликте жооп издеп көрөбүз. Андыктан бул видеого лайк коюңуздар, биздин каналга катталыңыздар, биз баштадык. Достор, эгерде сиздерге ыңгайлуу баада авиабилет керек болсо, өзүңүз сайттарга кирип изилдеп жүрбөйлө, экрандагы номер аркылуу WhatsApp'ка кайрылып түз бат алсаңыздар болот. Эгерде сиздер Россия жергесинде болуп WhatsApp'ыңыз иштебей жатса, анда ошол эле номерди сохранить этип туруп, Max аркылуу кайрылсаңыз да болот. Max аркылуу да сизге бат жооп берип, сизге керектүү билетти таап беришет. Андыктан экрандагы номерди сохранить этип, билет үчүн кайрылсаңыздар болот. Ирандын ядролук куралы тууралуу кеп кылганда биринчи эле бере турган суроо бул: Иран чындыгында эле ядролук куралга жакынбы? Иран негизи ядролук куралга канчалык жакын деген суроо. Бул тууралуу фактыларга токтололу. Эгерде фактыларга токтоло турган болсок, Ирандагы ядролук курал тууралуу бир гана эл аралык атомдук энергия агенттиги же болбосо МАГАТЭ так маалыматты тараткан. Бул маалымат кандай дей турган болсок, Иран 60%га чейинки деңгээлде байытылган уранды топтоп койгон. Эгерде мен жок, элим үчүн иштетем, энергия үчүн иштетем, бул атомдук энергияны курал жасоо үчүн иштетпейм дей турган өлкөлөрдүн баарына 2 же 3%га чейин уранды байытса ошол жетиштүү. Бирок дал ушул Иран МАГАТЭнин маалыматы боюнча 60%га чейин уранды байытып койгон. Бул бир гана нерсени түшүндүрөт. Бул куралды жасоого аракет кылып жатат дегенди түшүндүрөт. Негизи ядролук курал жасоо үчүн уранды 90%га чейин байытыш керек, бирок Иранда азыркы учурда 60%га чейин гана байытылган. Буну МАГАТЭнин өзү айтып жатат. Бирок ошол эле учурда МАГАТЭнин башчысы жана Америка Кошмо Штатынын бир канча жогорку даражалуу аткаминерлери билдирүү жасап, Иранга болгону ядролук куралды жасоо үчүн 12 күн гана жетиштүү деген билдирүүлөрдү жасашууда. Анткени 60%дан 90%га чейин байытуу үчүн аз гана убакыт керек болот. Демек, Ирандын ядролук куралга жакындап калгандыгын бир гана Америка Кошмо Штатынын чоңдору Дональд Трамп же Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху сыяктуу эле адамдар айтпай, дал ушул атомдук энергияны текшерип көзөмөлдөгөн МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси дагы Иран чындыгында эле ядролук куралды жасап алууга абдан жакындап калды деген билдирүүлөрдү жасап келет. Ирандын жашыруун объекттери бар жана бул жашыруун объекттери бир гана Израилде эмес, Америка Кошмо Штатындагы тынчыны алып келет. Булардын бирөөсү Фордо деп аталган объект. Бул Фордо жердин тереңинде 90 метр тереңинде жайгашкан жана жөнөкөй бомбалар менен жардырып салуу мүмкүн эмес. Ошол себептен дал ушул жердин астында туруп алып Иран жашыруун түрдө ядролук куралдарды жасап жатат деп дүйнө бүгүнкү күндө тынчсызданып келүүдө. 2025 жылы жана 2026 жылдары Израиль менен Америка Кошмо Штаты дал ушул Фордого жана Натанзга Ирандын ядролук потенциалын жок кылуу үчүн бомба таштагандыгын баарыбыз эле билебиз. Бирок ошондой болсо дагы Иран ядролук потенциалын сактап калды деген маалыматтар дагы бар. Демек, бүгүнкү күндө Иранды Израиль менен Америка Кошмо Штаты ядролук куралын толук талкалап жок кыла элек. Бүгүнкү күндө дагы Иран ядролук куралды жасап алуу коркунучу бар. Иран ядролук курал жасап алса эмне болот? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 9 мамлекетте ядролук куралы барго тынч эле жашап жатабыз го. Эмне үчүн Иранга ядролук курал жасап алууга болбойт деген суроолор дагы бар. Келиңиздер, анда эмесе биз эмне үчүн бүгүнкү күндө Ирандын ядролук курал жасоосуна бир гана Израиль эмес, Америка Кошмо Штаты эмес жана анын коңшулаш өлкөлөрү бүткүл дүйнө жүзү каршы чыгып жаткандыгын түшүнүүгө аракет кылалы. Биринчи биз Израилге токтололу. Эмне үчүн Иранда ядролук бомбанын болушу Израиль үчүн өлүм менен тете экендиги тууралуу айтып берели. Буга чейин Ирандын жөнөкөй эле бомбалары, жөнөкөй эле ракеталары Израилдин ири шаарларын талкалагандыгын биз көрдүк. Эми ошол эле ракетага ядролук куралды орноштуруп туруп, Израилге бомба уруп сокку жасаган болсо, анда мунун жыйынтыгы кандай болору барыңыздарга эле түшүнүктүү. Эгерде бир гана бомба, бир гана ядролук бомба Израилдин борборуна түшө турган болсо, Израилдин жер аянты кичине болгондугу үчүн бир эле бомба Израилди толук талкалап салышы мүмкүн. Ошол себептен Иранда мындай
мындай күчтүү ядролук курал болуусу Израиль үчүн кабыл алынгыс. Дал ошол себептен Израилде Бегин деп аталган доктрина бар. Бул доктрина боюнча Израилдин айланасындагы бир гана душманында ядролук курал болбошу керек. Ядролук куралдын жасап жаткан учурда мунун баарын алдыга алып, ал мамлекеттин ядролук куралга ээ болбошу үчүн болгон аракетиңди кылып, колуна келген мүмкүнчүлүккө барып, ядролук куралды жасатпай койгонго барышыбыз керек деген Израилде Бегин деп аталган доктрина бар. Дал ошол себептен Израиль кайсыл өлкө ядролук куралды жасоого аракет кылып жаткан болсо, аны алдына алып, бомбалап, ал өлкөнү толук талкалап, ядролук потенциалын толук жок кылышы керек болот. АКШнын позициясына токтоло турган болсок, АКШ Иран менен ядролук куралды курбайбыз деп 2015-жылы келишим түзгөн, бирок Дональд Трамп 2018-жылы бул келишимден чыгып кеткен. Анткени Иран ансыз да жашыруун түрдө ядролук куралдарды жасап жатат деген себептер менен ядролук курал курбайбыз деген келишимден 2018-жылы Америка Кошмо Штаты чыгып кеткен. Андан кийин Иран 2018-жылдан кийин дал ушул уранды 60%га чейин байыткан. Муну биз курал жасоо үчүн официалдуу түрдө Иран курал жасабайбыз деп келет. Биз буну курал жасоо үчүн байыткан жокпуз. Биз болгону Дональд Трампка Америка Кошмо Штатына келишимден чыгып кеткендиги үчүн жооп катары байытып жатабыз деген билдирүүлөр да жасап келишкен. Жана мындан сырткары Ирандын өкүлдөрү, жогорку даражалуу инсандары, жогорку лидер тарабынан дагы ядролук курал курбагыла деген фетва берилген. Биз кура албайбыз, ядролук куралды жасоого тыюу салынган деген дагы билдирүүлөр жасалып келет. Бирок ошого карабастан азыркы учурда Америка Кошмо Штаты менен Израиль Иран 2 жуманын ичинде ядролук куралга ээ болушу мүмкүн деген кооптонууларны билдирип келишет. Бирок Иранда жогорку лидер тарабынан ядролук курал жасоого тыюу болгондугу менен убагы келгенде бул тыюуну заматта алып, саматта ядролук курал куруп алышы мүмкүн. Анткени ядролук куралы бар өлкөлөргө Америка Кошмо Штаты дагы, Израиль дагы тийишпейт. Буга мисал катары айтып кете турган болсок, Түндүк Корея. Түндүк Корея бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штатынын душманы, бирок ошол эле учурда Түндүк Кореяга эч кандай сокку, эч кандай провокация болбойт. Анткени Түндүк Кореяда бүгүнкү күндө ядролук курал бар. Эгерде ядролук курал менен жооп бере турган болсо, анын Америка Кошмо Штатынын союздашы болгон Түштүк Корея бир күндө жок болуп кетүүсү мүмкүн. Ошол себептен Түндүк Кореянын ички саясатына Америка Кошмо Штаты аралашпай келет. Ушунун айынан Ирандын бийлигиндеги олтурган адамдар дагы, эгерде биз ядролук куралга ээ боло турган болсок, Америка Кошмо Штаты дагы, Израиль дагы биздин ички саясатыбызга кийлигишпей калат деген ойдо. Ошол себептен ядролук курал Ирандын кепилдиги болот. Эч кандай Америка Кошмо Штаты кепилдик берсе дагы, бул кепилдик көпкө чейин жетпейт. Ошол себептен Иран үчүн азыркы учурда бир гана ядролук курал кепилдик болуусу мүмкүндөй көрүнүп калды. Анткени буга чейин 2003-жылы Муаммар Каддафи дагы ядролук куралдан баш тартып, Америка Кошмо Штаты тарабынан кепилдик алган. Бирок 2011-жылы ал бийлигинен кулатылып, бүгүнкү күндө Ливия өлкөсү толугу менен талкаланып жатат. 1994-жылы Украинадагы өзүнүн ядролук куралынан толугу менен баш тартып, Америка Кошмо Штаты тарабынан жана Россия тарабынан кепилдик алган. Бирок азыркы учурда Украинада эмне болуп жаткандыгына баарыңыздар күбөсүздөр. Дал ушунун айынан бүгүнкү күндө Иранга эң чоң кепилдикти Америка Кошмо Штаты же Кытай же Россия бере албайт. Эң чоң кепилдикти бүгүнкү күндө дал ушул ядролук курал берүүсү мүмкүн. Бирок эгерде Иран ядролук куралга ээ боло турган болсо, анда бул чоң катастрофага алып келүүсү толук мүмкүн. Анткени Иран ядролук куралды мына жасадым, эми бизге тийишпегиле. Ким бизге тийише турган болсо, биз ал өлкөгө ядролук бомба таштайбыз дей турган болсо, ошол күндөн баштап анын коңшулаш өлкөлөрү Сауд Аравиядагы ядролук куралга ээ болууга аракет кылып баштайт. Андан кийин Түркиядагы ядролук куралга ээ болууга аракет кылып баштайт. Эгерде Иранда ядролук курал боло турган болсо, бул бир гана Израилге коркунуч жаратпастан, Сауд Аравияга, коңшулаш өлкөлөрүнө, Иранга каршы чыккан өлкөлөргө дагы коркунуч жаратат. Эгер
Иран ядролук куралга ээ боло турган болсо, согуш болбошу мүмкүн. Согуш ушул ядролук куралдын коркунучу аркылуу бири-бирине кол салбай тынч жашап калышы мүмкүн. Бирок коркунуч жок болбойт. Коркунуч ар дайым болот. Ошол себептен Америка Кошмо Штаты менен Израиль жакынкы чыгышта лидерлигин жоготуп койбоштугу үчүн Иранда ядролук куралдын болушуну каалабайт. Иранды ядролук куралга ээ боло электе эле жок кылып салууга аракет кылышат жана Ирандын ядролук куралга ээ болушуна бул эки мамлекет азырынча жол бербей келет. Бирок Иран ядролук куралга ээ болгондон кийин деле бул көйгөй чечилип калбайт. Анткени башка өлкөлөр дагы ядролук куралга ээ болууга аракет кылып, жакынкы чыгыш эң кооптуу аймакка айланып калат. Достор, эгерде бул чыгарылышыбыз сиздерге жакса, бир мага жакты белгисин коюңуздар. Бул видеодо автор өзүнүн жеке ойлорун дагы айтты. Акыркы маалыматтарга, фактыларга таянып, сиздерге Ирандын ядролук куралы тууралуу жөнөкөй тилде түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Эгерде ушул сыяктуу чыгарылыштар сиздерге жакса, анда биздин каналга катталып, кийинки чыгарылыштарды дагы биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сиздер менен Бекиш Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.